Аялынын кабыргасын сындырып, көк ала кылып сабаган делген киши кармалды. Окуя 7 январь күнү Ысык Атанын Ивановка айылында болгон. 31 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылып, үй бүлөлүк сомдулук көрсөткөн күйөөсүнө чара көрүүнү суранган. Соттук мед экспертиза келинин 4-кабыргасы жылып, сынып кеткенин, денесиндеги көк ала менен теринин сырылганын тастыктаган. Милиция 33 жаштагы кызыл камчы кишини убактылуу кармоочу жайга киргизди. Может, мы с тобой останемся? Да не надо. Все ровно будет, братишка. Рекетир тасмасындагы башкы ролдун аткаруучусу Мурат Бисембин каза болду. Белгилүү казак актеру Мурат Бисембин Рекетир тас фильминдеги башкы ролдун аткаруучусу 54 жашында каза болду. Бул тууралуу актердун кызы Диана социалдык тармактагы баракчасы аркылуу маалымдады. Маалыматка ылайык декабрь айынын аягында Мурат Бисембин инсульт менен тез арада ооруканага жеткирилген. Ага чейин үй бүлөсү анын абалы туруктуу эмес экенин билдиришкен. Соңку 1,5 жыл ичинде актер ооруканада көп убакыт өткөргөн. Буга чейин кесиптештери билдиргендей, Мурат Бисембин 1 жылдан ашык рак илдетине каршы күрөшүп келген. 2024 жылдын күзүндө анын диагнозу ачыкка чыгып, жаңы долбоорлордон баш тартып, тасмалардагы тартууларын токтотууга мажбур болгон. Жигити менен издөөдө жүргөн кызды милиция кызматкерлери таап, жигити кечирим сурады. Буга чейин Бишкекте 24 жаштагы Аймери Макешова аттуу кыз дайынсыз болуп, Ленин рип тарабынан издөөгө алынган. Көп өтпөй соцтуу үйүндөрдө Аймеринин жигити менен чогуу элегиге кайрылган видео тарады. Анда жигит менен сүйлөшүп жүрүшкөнүн, учурдалар эс алып жүргөнүн айтышкан. Кийин нарында жүрүшкөнү белгилүү болгон. Ошондой эле алар туугандары милицияга жазган. Арызын кайтарып алышса гана кайтып келебиз деп билдиришкен. Өзбекстанда 15 жаштагы баланын үлпөт тоюндагы видео талкуу жаратты. Видеодо 15 жаштагы баланын үлпөт тою чагылдырылган. Интернет колдонуучулары жашы жете элек баланын үйлөнүп жаткандыгы үчүн ата-энесин жоопкерчиликке тартуу керек деген жазышкан. Колуктуунун канча жашта экени тууралуу маалымат айтылган эмес. Алматы Бишкек трассасындагы кырсык, Индия жарандары каза болду. Казакстандын Алматы облусунун полиция департаменти Алматы Бишкек трассасында катталган жол кырсыгынын деталдарын жарыялады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык кырсык 86-чакырымында болгон. Учурда кылмыш иши катталды. Баштапкы маалымат боюнча 33 жаштагы Toyota Alfa Fortuna'нын айдоочусу ролду башкара албай калып, машинаны оодарып кеткен. Жол кырсыгынын натыйжасында айдоочу алган жаракаттарынан жеринде каза болду. Эки жүргүнчү кийинчерээк медициналык мекемеде көчүмдү. Дагы үчөөнү ар кандай жаракаттар менен кызматтык ооруканага жаткырдык деп кабарлашты полициядан. Учурда кырсыктын бардык жагдайларын аныктоо үчүн тергөө иштери жүрүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык 6 январда катталган. Индиянын Астанадагы элчилиги билдиргендей, унада 5 Индия жараны болгон. Алардын 4-өө Шымкенттеги Түштүк Казакстан медициналык академиясынын студенти. Бирөө турист. Алар Шымкенттен Алматыга бара жаткан. Өспүрүмдү уурдап кеткен автоунаа кырсыкка кабылып, тескерисинен оодарылып кеткен. Совет айылында өспүрүмдөр Nissan үлгүсүндөгү унааны уурдап кетип, жол кырсыгына кабылышты. Маалыматка ылайык шектөөлөр аныкталды. Алар 2006, 2009, 2008 жылы туулган жарандар. Тергөө учурунда белгилүү болгондой өспүрүмдөр жол кырсыгына учурап, натыйжада уурдалган унаа оодарылып кеткен. Өспүрүмдөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы.
Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Саке Бакытбек Отурбекович, мээримде ата-энеси уруксатсыз жок кеткенимен кечирим сураймын. Кыргыз милициядан да кечирим сураймын. Ошону бизди издөө салган соц тармактан көрүп туруп атайын бабоо жалпы кыргыз милиция иштегендерден дагы бир сай кечирим сураймын. Ата-энесинен дагы кечирим сурайм.